Ассалаумағалейкум туғандар, қалайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге пишпектен бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп сіздерге баруу жолун түшүндүрөйүн. Сатылуучу үйүбүздүн дареги туғандар Пишпек, Атбасар переулок 45-1 дарегинде жайгашкан. Мынакей бул үй болуп калат. Анан азыр мен турган жер туғандар Муса Адышев жана Атбасар переулогунун Атбасарский переулоктун кесилишинде турам. Сиздер ушул жерден эле чыгышты карайсыңыздар, бул үй бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй. Эгер ушул жерден түндүктү карайсыңыздар, бул Ошохина көчөсү. Түштүктү карайсыңыздар, Тойгонбаева жана Гагаринге бара аласыздар. Бул Тойгонбаевадан дагы, Ошохинанын дагы, Гагарин көчөлөрүнөн дагы маршруткалар жүрөт тугандар. Андан ары мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Юзүн көчө тараптан көрүнүшү Дарик Атбасарский көчөсү 45-1 дарегинде жайгашкан. Так, жанында мондай Мунара деген ушундай көп кабаттуу үй бар экен. Аны ылдыйраак түшсөңүздөр Ошохина үйдө жакарай чыксаңыздар Гагарин көчөсүнө бара аласыздар. Батышка жүрсөңүздөр Фрунзе көчөсү. Так, Тимура Фрунзе. Чыгышка жүрсөңүздөр түз бара берсеңиздер ипподромго барып каласыздар тугандар. Так, дагы эмне болмок? Жолдордун кегенден электр энергиясы бар, природный газ, центральный канализация, суу бар экен. Үй боюнча айтсак, жалпысынан жердин аянты фактически 3 соток, кызыл китебинде 2,5 соток. Чыгыш чегара мына бул жактан дарбаза, батыш чегара мына бул жерге чейин. Так, дагы эмне болмок? Жөө бар экен аралыкта 3 мектеп, садиктер, жана бул жакта бир больница дагы жакын жерде бар экен тугандар. Маршрутка Ошохинадан, бул жагы Фрунзе, Тимура Фрунзеден, бул жакта өйдөн Тойгонбаева көчөсүнөн. Так, анан так, ушул көчөлөрдөн маршруткалар тугандар шаардын бурчусуна жүрүп, бир аз өйдө жүрсөңүздөр Гагаринге деле чыгып барсаңыздар болот. Андан ары бул короосу, мынакей дарбазадан киргениңиздерде машина коюнга жайы бул жакта. Так, 90 квадрат метр болгон үй, стенасы бул тарабы кирпич, арка жагы газоблок экен тугандар. И мына кошуналар болгон чегара бар, мондай забор менен тосулган тугандар. Анан негизинен кошуналарда бул жакта ушундай көп кабаттуу үй. И бул тарапка деле ген план боюнча дагы көп кабаттуу үйлөр түшүү пландары да бар экен негизинен. Эгер алып кийинирээк сатсаңыздар, негизинен бул жакта участоктун баасы көтөрүлө берет тугандар негизинен. Так, себеп көп кабаттуу үйлөр эгер түшсө, ошол кымбатыраак сотогун алышат экен. Так, анан негизги үйүнүн кирүү чечими бул жакта жайгашкан. Силерге биринчи жолу үйдүн ички тарабын көргөзөйүн тугандар. Мынакей тугандар, бул үйүнүн кире бериши, прихожкасы. Киресиз, мынакей. Бул жакта кухня, детский жана башка бөлмө санузелдер. Бул жакта бир чоң мондай зал, чыгыш тараптан терезеси, мына көрүп тургансыздар ремонт. Мебелдер, отоплениянын батареялары, правое отопление. Бул жагында болсо мынакей тугандар спальня бөлмөсү. Чыгыш тараптан терезе орнотулган. Так, дагы эмне маалымат? Так, бери карай кирсек. Кухня. Онда тамактануучу бөлмөсү. Мынакей. Андан ары бул жакта катарынан 2 бөлмө, детский бөлмөлөр. Бул жыгачтан болгон болот, түштүк тараптан терезелери. И андан кийинки бөлмөгө кирсек, мына мондай дагы бир бөлмө жайгашкан. Түштүк тараптан терезе, отоплениянын мынакей батареялары. Так, ал жакта 2 бөлмө, зал жана спальня. Бул жакта 2 детский бөлмө. Кухня, тамактануучу бөлмө, жалпысынан 90 квадрат. Анан душ өзүнчө бөлмөдө. И ажаткана өзүнчө бөлмөдө жайгашкан тугандар. Андан ары бул тарапка карай өтсөк, документтер боюнча айтсак тугандар, эме бар. Кызыл китеп, чек паспорттор баары бар экен. Бул жакта дагы мондай жери, чегара бул жерден, бул жакта мондай склад сыяктуу помещениясы бар экен. Так, жана айткандай жалпысынан жерин аты кызыл китебинде 2,5 соток, фактически
3 сотоктай бар. Анан да бир айта кетчү нерсе туугандар, мына могу жол тарабына могу жагына бир контейнер менен же бир өзүңүздөр куруп магазин эле салсаңыздар болгудай көрүнөт. Могу жагына туугандар. Так, дагы эмне маалымат базасы болсо, бул объекттин $65,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номери экранда жана описанияда эсетел деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Сүйлөшүүлөр болот. И достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул объект эсине чоң жардам берген болосуздар.